Ч мүчөсү. Сөздөрдү кайталагыла, сөз айкаштарын түзгүлө. Айдоочу, жазуучу, котормочу, машыктыруучу, сүрөтчү. Эми ушул сөздөрдү катыштырып сөз айкаштарын түзөбүз. Айдоочу. Ал айдоочу десек болот экен. Жазуучу. Белгилүү жазуучу. Котормочу. Мыкты котормочу. Машыктыруучу. Алдыңкы машыктыруучу. Сүрөтчү. Белгилүү сүрөтчү. Сөздөргө ч мүчөсүн улагыла. Ал кандай мүчө? Демек, ч мүчөсү ч, чи, чу, чү деген варианттарга өтөт экен. Комуз, комузчу. Ыр, ырчы. Окуу, окуучу. Машыктыруу, машыктыруучу. Котормо, котормочу. Айдоо, айдоочу. Сүрөт, сүрөтчү. Жазуу, жазуучу. Демек, балдар, ч мүчөсү уланганда сөздөрдүн мааниси өзгөрүп, жаңы маанидеги сөздөр жазалды. Демек, ч мүчөсү сөз жасоочу мүчө экен. Комуз, эмне? Комуз. Ким? Комузчу. Ыр, эмне? Ыр. Ким? Ырчы. Демек, сөздүн мааниси өзгөрүп, жаңы сөз жазалып атат. Эмне? Сүрөт. Ким? Сүрөтчү. Жазуу. Эмне? Жазуу. Ким? Жазуучу. Жана башкалар. Кимге кайрылуу керек? Чачым аябай өсүп кетти. Демек, кимге кайрылышы керек? Туура, чач тарачка. Жаңы мектеп курулат. Кимге кайрылышат булар? Куруучуларга. Англиядан коноктор келди. Демек, алардын сүйлөгөн сөзүн түшүнүш үчүн кимге кайрылышат? Котормочуга. Жаңы жылга костюм тиктириш керек. Демек, тикмечиге кайрылышат. Футболго катышам. Машыктыруучуга кайрылат экен.